Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз окуучуларга конференция сабагы өтүү үчүн Zoom Cloud Meetings приложениясын колдонуу боюнча болмокчу. Ал приложенияны телефонго орнотуу керек. Телефонго орнотуу үчүн Play Marketке киребиз. Издөөчү жолчосуна Zoom деп жазабыз. Zoom деп жазсак чыгат Zoom. Ушул Zoom Cloud Meetings деген приложенияны орнотобуз. Орнотуу үчүн ошону басабыз. Бассак установить деген чыгат. Мен телефонума бул приложение орногондугу үчүн менден открыть деген чыгып атат. Сиздерден ушу жерде установить деген жазуу чыгат. Ошону басып койсоңуздар, приложение телефонго орнотулат. Андан кийин бул приложенияга катталуу үчүн открыть дегенди басабыз. Открыть дегенди бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден катталуу үчүн регистрация дегенди басабыз. Регистрация дегенди бассак ушундай терезе ачылат. Бул жерден электрондук поштабызды жазабыз. Имя деген жерге атыбызды жазабыз, фамилиябызды жазабыз. Андан кийин я согласен деген жерге птичка коюп катталабыз. Анда поштабызды жазалы. Мисалы поштабызды ушинтип жазабыз. Поштабызды туура жана так жазышыбыз керек. Андан кийин имя деген жерге атыбызды жазабыз. Мен ушинтип эле жазайын. Фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз. Андан кийин я согласен дегенге птичка койсок, өйдө жакта дальше деген баскыч иштей баштайт, активдештирилет. Ошо дальше деген жазууну басабыз. Бассак регистрация боло баштайт. Биздин электрондук поштабызга Zoom приложениясынан кат барат. Мы отправили электронное письмо для подтверждения вашей учетной записи деп. Демек, биз учетный записибизди подтверждение кылуу үчүн бизге Zoom поштабызга кат жөнөттү. Андан кийин биз поштабызга киребиз. Мисалы Mail.ru болсо, Mail.ruга киребиз. Мен поштама киремин. Поштага кирсек, Zoom'дан ушундай кат келген болот. Ушул катты ачабыз. Ушул катты ачсак, ушундай болуп ачылат. Бул жерде активировать учетный запись деген бар. Ушуну басып коебуз. Жүктөлүп атат. Басканыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерге пароль жазабыз. Подтвердите пароль деген жерге кайра дагы пароль жазабыз. Паролубуз латын тамгаларынан жана цифралардан туруш керек. Латын тамгаларын жок дегенде бирөөсүн чоң тамга менен жазабыз. Мисалы, мен бул жерге пароль жазайын. Жаздык. Бир тамгасын чоң тамга кылдым, экинчи тамгасын кичине тамга кылдым. Бардыгы туура жазылганда ушу жердеги жазуулар жашыл түстө болот. Эгер ката болсо кызыл болуп калат. Андан кийин подтвердить пароль деген жерге кайра ошол парольду жазабыз. Кайра ошол парольдун өзүн жазабыз. Жазгандан кийин продолжить дегенди басабыз. Жүктөлүп атат азыр. Загрузка болуп, жүктөлгөнчө күтүп турабыз. Жүктөлүп атат. Жүктөлгөндө ушундай болуп чыгат. Бул жерде досторуңа сунуштайсыңбы деп атат. Пригласить коллег деп атат. Бул жерге 3 жолчогу 3 электрондук поштабызды жазышыбыз керек. Досторубуздун. Мисалы, биринчиге жазайын.
Birinchiga shunday deb yozayin. Ekинchi жолчого дагы почта жазабыз. Ушинтип 3 досубузга сунуш кылабыз. Үчүнчүгө дагы почта жазалы. Üçüncüгө дагы ушинтип 3 поштаны жазабыз. Андан кийин я не робот деген жерге птичка коебуз. Бассак ушинтип тегеренет. Птичка коюлат. Андан кийин пригласить дегенди басып коебуз. Жүктөлүп атат мына. Ушундай болуп жүктөлдү. Эми бул жерден начать конференцию сейчас деп чыгып атат. Ушуну басып коебуз. Бассак азыр жүктөлө баштайт мына. Подготовка к конференции деп. Подготовка к конференции деп ушундай болуп чыгат. Азыр жүктөлүп атат. Күтө турабыз. Же болбосо бул жерден чыгып туруп, биз Zoom'га катталдык. Чыгып туруп, кайра Zoom приложениясына кирсек болот. Мына Zoom деген дос жүктөлүп атат. Жүктөлгүчө күтүп туралы. Интернет жакшы болуш керек. Интернет жакшы болсо тезирээк иштейт. Войти в систему деп чыгыкты. Бул жерден системага киришибиз керек. Системага кирүү үчүн ушуну басабыз. Бассак ушинтип сурайт. Бул жерге мисалы войти в систему деп биз катталдык. Войти в систему дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазабыз. Мисалы почтабызды жазабыз. Zoom'га катталган почтабызды. Андан кийин пароль деген жерге паролубузду жазабыз. Жазгандан кийин войти в систему дегенди басабыз. Бассак соединение боло баштайт. Соединение болгончо күтүп турабыз. Соединение болуп атат. Бир аз күтөбүз. Интернет жакшыраак болуш керек да. Соединение болуу үчүн. Мына жүктөлө баштады. Жүктөлүп атат. Соединение боло баштады. Ушундай болуп соединение болгонун күтөбүз. Ушундай болуп чыгат. Бул жерде өзүбүз камерадан көрүнүп туруу үчүн ушу жерден камеранын сүрөтүн бассак, өзүбүз дагы камерадан көрүнөбүз. Сиздерде биринчи катталганда ушу жерде наушниктин сүрөтү болушу мүмкүн.
Эгер наушниктин сүрөтү болсо, ошону бассак, үстүнөн жазуу чыгат. Наушниктин өйдө жагынан ошо жазууну басып койсок, наушник жок болуп, ордуна микрофон чыгат. Эми бул жерден конференцияга катышуучуларды кантип чакырабыз? Конференцияга катышуучуларды чакыруу үчүн бул жерде участники деген бар, ошону басабыз. Эгерде ошондой астындагы менюлар жок болсо, колубузду экранга тийгизип койсок, астынан меню чыгат. Участники дегенди басабыз. Басып туруп, бул жерден пригласить дегенди басабыз. Пригласить дегенди бассак, ушундай меню чыгат. Сообщение аркылуу, SMS аркылуу чакырсак болот. Gmail почта аркылуу чакырсак болот, email почта аркылуу чакырсак болот. И төртүнчүсү ссылка аркылуу чакырсак болот. Бизге ссылка аркылуу чакырган оңой болот. Копировать URL дегенди басабыз. Бассак, ссылка буфер менге убактылуу көчүрүлөт. Бул жерден Zoom'дан чыгабыз дагы WhatsApp'ка кирип, WhatsApp'тан жаза турган жолчону бир аз басып туруп кое берсек, ставить деген жазуу чыгат. Ошол ставить деген жазууну бассак, ссылкабыз жолчого коюлат. Аны отправить этип коебуз. Ошентип группага жөнөтүп, катышуучуларды ссылка аркылуу чакырып алсак болот. Эми бул жерде совместное деген бар. Ушу совместное дегенди бассак, ушундай меню чыгат. Бул жерден фотолорду жөнөтсөк болот окуучуларга. Бул жерден документтерди жөнөтсөк болот. Google Диск дегенден өзүбүздүн Google Дискке кирип, материалдарды жөнөтсөк болот. Же болбосо бул жерден досканы жалпы пайдалансак болот. Мисалы, фото деген бассак, мына файлы, галерея деп чыгат. Ушул жерден өзүбүз мисалы галерея десек, галерея чыгат, керектүү сүрөттү окуучуларга жөнөтсөк, баардыгы ушул жерден көрөт. Андан кийин документ деген бассак, ушундай болуп чыгат. Запоминающее устройство деп. Ушул жерди бассак, телефондун ичиндеги папкалар чыгат. Бул жерден керектүү документти таап жөнөтүп койсок болот. Андан кийингиси Google Диск. Google Диск деген бассак, бул жерден биздин аккаунттарды көрсөтөт. Ошол аккаунтка кирип туруп, Google Дисктеги материалды жөнөтүп койсок болот. Андан кийин совместно использовать доску сообщений деген бассак, эң акырындагы бизге доска чыгат. Бул жерден ручканы тандайбыз. Ручканы тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерге жазсак болот. Бул жазганыбыз баардык окуучуларга, конференциядагы баардык катышуучуларга көрүнөт. Алар дагы доскага жазса болот. Кааласа өчүрсө болот. Өчүрүү үчүн ушул жерден өчүргүчтү тандап туруп, өчүрсөк, жазуубуз өчүп калат. Ушундай кылып иштесек болот. Сохранить этип койсок болот доскабыздагы жазууларды. Ушундай кылып иштесек болот. Андан кийин конференцияны бүтүү үчүн өйдө жакта завершить деген бар. Ошол завершить дегенди басабыз. Бассак, ушундай болуп чыгат. Выйти из конференции дегенди бассак, конференциядан өзүбүз гана чыгабыз дагы, калган катышуучулар конференцияда калышат. Эгерде завершить конференцию дегенди бассак, анда конференциябыз аяктайт. Конференция аяктайлы. Ушундай болуп чыгат. Кийин жаңы конференция уюштуруу үчүн бул жерде новая конференция деген бар. Ошону басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден начать конференцию деген бар. Ошону басабыз. Бассак соединение болот. Бул жерден соединение болуп атат.
соединение болгондон кийин конференцияга катышуучуларды чакыруу үчүн төмөн жакта участки деген бар, ошону басабыз. Бассак ушундай чыгат. Бул жерден пригласить дегенди басабыз. Пригласить деген бассак меню чыгат. Жанагындай копировать URL деп туруп, ошол ссылканы WhatsApp аркылуу окуучулардын группасына же ата энелердин группасына жөнөтүп койсок, ошол ссылка менен конференцияга катталышат. Ушундай кылып Zoom менен иштесек болот.